Мен сунушум бар эле, биздин Алапка районунун базары жок эле негизи Шумалга чейин. Жолдо болчу эле, эки жолдо. Бирөө Карванский болду, бирөө центральный жолдо. Ошону Соломого көчөрүп салышты, бирок ал жерде эч кандай бир шарт жок. Элге мисалы бекер машина коюп коюшту, тура ал эми элди ойлоп коюшту. Assalamu alaikum, hurmatly көрөрмандар, hurmatly замандаштар, жана биздин Алапка районубуздун тургундары, жана биздин каналыбыздын катталуучулары, алыс жакында күзөтүп барып аткан мекендештер. Эсиңиздерде болсо, 3-4 күн мурда бизге бийлик тараптан Бакыт Төрөбаев келип, Алапка районубуздун элинин көйгөйүн угуп, проблемасын угуп кетти. Эми Кудай буйруза ошол айтылган маселелер тезирээк чечилсе, элибиздин ишеничи, бийликке болгон ишеничи дагы да көбөйөт деген ниеттемин достор. Анан ошол жерде ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн элинин көйгөйүн айтканга, өзүнүн бир жеке көйгөйүн айтканга, проблемасын тагыраак айтканда айтканга укугу бар. Аны тезирээк бол, тезирээк кыскараак кыл деп баягы микрофонду аңдып тургандар, алардын укугун тебелегенге эч кимдин укугу жок деп ойлойм. Анан достор, ошол жерде көптөгөн маселелер айтылды. Биз айта турган маселелердин көбү айтылбай калды. Анткени баягы микрофонго келип алып, аксакалдар, эжелер, карындаштар келип алып, көп сүйлөп, биздин убактыбызга кыянатчылык кылды. Биз айта турган көйгөйлөр айтылбай калды достор. Анан ошол жерде бир-экөөнө да жооп беришибиз керек эле. Тилекке каршы убакыт тар болуп калгандыгынан жооп бере албай калдык. Анан каналыбыздан чыгып силерге ушул нерсени мындай бөлүшөйүн деп турабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, биз бул Алапка районубуздун Көксөрөк айылынан болобуз. Анан ушул Алапка районубуздун центриндеги базарды жакынкы күндөрдө эсиңиздерде бар, ушул август айынын башында эмеге жылдырды, Соломого жылдырды. Ошол жерге жылдырды эле. Ошонун жылдырганын кээ бир адамдар көрө албай атат, кээ бир адамдарга алыстык кылып атыптыр ошол жерде туруп. Аларга алыстык кылса, анда Көкташ менен Көксөрөк чаткалды айтпай эле койсок туурараак болот. Анан туугандар, ошол жерде чогулушта бир биздин Алапка районубуздун тургуну, бир инибиз чачтараш экен. Ошол жерде бир талап болуп атат. Биздин базарыбызды кайра центрге алып келип берсин, болбосо базар ачып берсин центрибизге дагы депчи. Центрдеги базар талаптын Т деген тамгасына да жооп бербейт туугандар. Өткөндө өрт чыгып кеткенде өзүңүздөр көрүп болсуздар, могу видеону көрүңүздөр. Кошуназынын магазинин өтүп кеткиче МЧСтин жигиттери эпчилдик кылып эптеп, баягы адам эмес, шланг газы батпай калган жерлерден эптеп, шланг газы менен суун чачып, баягы өрттү токтотуп калды достор. Мына ошого күбө болбодукпу, туурабы? Анан баягы базар курабыз дей бербестен, Алапка районубуздун тургундары өзү участкага, жерге муктаж болуп атат достор. Мына ошолорго жер берип, ошолордун проблемасын чечкиле базар кургуча. Соломо базар бизге Кудайга шүгүр жетишет деп ойлойм. Анткени ал жерде бардыгы өзүнүн талабына жооп бере турган деңгээлде стройка жүрүп атат. Дагы бүтө элек бул декабрга чейин жүрөт. Бүткөндө да ар бир базар сиздерге чагылдырып берип атам колуман келишинче. Бул чагылдырып бергеним мен бир тиын акча алганым жок. Болгону четте жүргөн мекендештерибизге, мигрант бир туугандарыбызга бир жаңылык болсун, көрүп турсун деп, атайын көрөрмандарыбыз үчүн биз барып ар бир базар күнү бир саат убактыбызды курбандык кылып атабыз достор. Анан Алапка районубузда базарды өзүңүздөр билесиздер, местолор аябай тар. Анан бардыгы кашасы чыгып бир жерде жайгашып калган. Шашлиги дагы көчөдө, наны дагы көчөдө, фруктусу дагы көчөдө, картошка пиязы да көчөдө, самсазы дагы, грили дагы, бардыгы көчөдө. Мороженасы да көчөдө туугандар. Анан жана чаң машиналар аяка бияка өткөндө чаң кирип, ол чаңды биз жеп, могу адамга болгон ден соолук бул аманат туугандар. Адамдар кадырына жетпеген эки нерсе бар деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бирөө убакыт, экинчиси ден соолук деди. Ден соолуктун кадырына жетсек, эгер биз талапка жооп бере турган деңгээлдеги базарларда, шарты бар базарларда, местолордо иш кылсак жакшы болот. Соломо базарды Кудай буйруза өзүңүздөр көрөсүздөр, жакында дагы биз ар бир базар чагылдырып берип атабыз. Фруктусу өзүнчө, мал базары өзүнчө, тамак ашы өзүнчө, баягы машина кое турган жерлери өзүнчө. Бардыгы өзүнүн орду менен мындай стройка жүрүп келип атат да. Кудай буйруза бүткүчө биз чагылдырып берип турабыз, бүткөндө да чагылдырып беребиз. Районубуздун центри достор, биздин баягы Ош Бишкек Жалал Абаддагыдай шаар форумда калат деген ниеттебиз.
Анан ушул жетекчилерибиз Кудай буюрса тезирээк иштетсе, жанагы иштеп аткан адамдарды тезирээк ордуна, порядкага келтирсе, Кудай буюрса элибизге дагы ыңгайлуу болот деп ойлойм. Бизге ушул соломо базарыбыз жетишелүү достор. Анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, тукумдан кыр издеп, баягы коррупцияга батып кеткен, коррупция менен байып алган надандардын тилине кирип алданбаңыздар туугандар. Кудайга шүгүр ушул шарты бар базарыбызды колдоп, ошол жерде ынтымактуу болуп, иш кылып, соодагерлер соодасын кылып, баягы ар бирибиз өзүбүзгө жараша ишибизди кылсак жакшы болот деген ниеттемин. Анда кийинки видео блогтордон көрүшкүнчө баарыңыздар тынч аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар.